Азербайджан Республикасынын президенти Ильхам Алиевдин Кыргызстандагы мамлекеттик сапарынын алкагында Кыргыз-Азербайджан достук сейилбагынын ачылышы болду. Сейилбактын ачылыш аземине эки өлкө башчылары катышты. Чогулгандар алдында сүйлөп жатып, Садыр Жапаров иш-чара Кыргызстан-Азербайджан достук сейилбагынын ачылышы эки өлкөнүн достук мамилелеринин жана эки бир тууган элдин тарыхый байланыштарынын саясий, экономикалык эле эмес, маданий-гуманитардык кызматташтыкта да чыңдалгандыгын ачык жана айкын далил экенин белгиледи. Мамлекет башчысы үстүздөгү жылы Кыргызстан менен Азербайджандын ортосундагы мамлекеттер аралык мамилелер активдешип, стратегиялык өнөктөштүктүн таптакыр жаңы деңгээлине чыкканына көңүл бурду. Өз кезегинде Азербайджандын президенти Ильхам Алиев бул бактын ачылышынын символикалык мааниси бар экенин белгиледи. Ал Азербайджанга карата мындай мамиле үчүн Азербайджан элинин атынан ыраазычылык билдирди. Бул сейилбакта биз президент Садыр Жапаровдун шаарды өнүктүрүү, борбордун жашоочуларына, ошондой эле Кыргызстандын башка шаарларынын жана айылдарынын тургундарына ыңгайлуу, жакшы шарттарды түзүү боюнча пландарын да көрүп турабыз, деди ал. Азербайджандын лидери кошумчалагандай, бүгүнкү күндөн эки өлкөнүн борборлору Баку менен Бишкек бир тууган шаарларга айланган. Биздин элдерибиздин бир туугандыгы шаарлардын ортосундагы бир туугандыкка айланып баратат. Бул жакшы салт жашай берет жана Кыргызстан менен Азербайджандын башка көптөгөн шаарлары бир тууган шаарларга айланат деп ишенем, деп билдирди.